Өткөн жумада 3 юбилейге жанынан азык-түлүк алып берген. Индиядан келип Жалал Абад шаарында медфакта окуп жаткан студент, мусулман студент Мухаммад Жафар бүгүн да бизге кайрылып, ошол 1200 сом акчам бар эле, 2 юбилейге азык-түлүк алып берели деп суранып калдык. Анан бизде аманат акча 1000 сом бар эле, ошол менен кошуп бүгүн 3 юбилейге аз болсо дагы азык-түлүк алып тапшырган жетиштик, элхамдулиллах. Рис. Рис. Это как это рис? Аланга. 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 Да. Ложи. Вот это тоже. Все, машалла, да? Альхамдулилlah. Так, сейчас посмотрим, что вот, смотри, вот. Так, я на видео делаю для людей, да, народ, отчет будет делать, да? Да. Вот 3 килограмм картошка, да? Да. 2 килограмм лук, 1 килограмм морковь, 2 килограмм риса алянга, 1 литр масла, 2 килограмм макарон, один как вермишель, и 1 килограмм гречки. И все это на одну семью обошлось 652 сома. На 3 семьи обошлось 1956 сомов. Машалла. На 2000, на 3 семьи это продукт делали, да? Машалла, альхамдулилля, да? Бұл жолдошу жок, балалуу майып келин. Ошо убактылуу бекер ушул турак жерде жашайт экен. Майыпты боюнча пенсия алат экен, анысы да эптеп жеткирет экен. Турак жайдан маселеси бар экен, ошого биз муну видео кайрылууда жасаттырып койдук. Так, бүгүн 2 январь 2022 жыл. Атың ким сенин? Жашың канчада? 90 жыл колум. Канча балаң бар? Бир эле кызым бар. Майып канча топтогон майыпсың? Экинчи группа. Пенсия канча аласың? Мен өзүм билбейм да, окуган эмесмин ака. Билбейсиң, билбейсиң. Ошого пенсияң жетип атат тамак ашка? Жеткирем деп. Эптеп, Түшүнүктүү. Бул жерде убактылуу жашап атасыңарбы? Жаза бузулат деп элдер айтып аткан билбейм. Мурдагылар айтты. Бул эми мамлекет карайт дейм, Бекер жашап атасыңар азыр? Свет кептеп акчаңарды жатыптыр да? Түшүнүктүү. Жолдошуң жок, Жок. Апаң менен жашайт экенсиң, Апаң да иштебейт экен, Иштебейт. Түшүнүктүү. Неме? Биягын бир көрүп тартпайынчы азыр, Но жашоо шарты өтө начар экен да, мынакей. Келген эле. Мынакей ушул экен. Ушул бир баласы жашайт экен ушул. Так. Неме? Сага азыр эмне эң башкы маселе эмне болуп атат сага? Эң башкы маселе үй, Үй эле керек, Үй болсо, анан калган эптеп окшоштурасың, Болду. Өзүң каяктан болосуң? Өзгөндөн болосуң, Ошака көнүп калгам Жалатка. Жалатка көнүп калдың, Чүнкү азыр кышында отун потунда кантип атасыңар? Эптеп эмне атасыңарбы? Көмүр алып келип калдым. Көмүрбү? Өзүң алып келдиңби? Өткөндө 3 кап 10 алып келдилер, бирөөсүн кече жакында бирөөсү алып кетип калган. Болду. Экинчи юбилей ушу жесир келин көз каза болгон. 2 кызы бар, 5 жана 6 жашта. Ошол туруктуу кирешеси жок. Ушу арзан батирде жашайт, эптеп тиричилик кылат. 3-чү юбилей дагы ушу 5 балалуу келин. Жолдошу жок. 2 баласынын атасы каза болгон. Ал эми калган 3 баласынын атасы кааралашпайт. Ошол базарда соода кылат. Анан өзү цирроз печень менен ооруйт. Кече ооруп калып 1 ай ашык үйдө жатыптыр кызы карап. Өзү ушул акысыз үйдө жашайт экен. Шарт өтө начар экен. Дааратканасы деле түзүк эмес экен.
ошол эптеп септеп тиричилик кылган ушул келиндерден бизден ушул бир канча убакыттан бери ушу биз анча мынча ушу азык түлүк болгон дагы берип турабыз. Бул дагы турак жайга муктаж. Kağlagандай yaşa. Bирок bari bir gün ölösүң. Kağılayın bir tuğanım. Kağlasan namaz okup yaşa. Kağlasan namaz okubay yaşa. Kağlasan kayrımdılık berip yaşa. Kağlasan bitirlenip yaşayıver. Kağlasan uğru olup yaşa. Kağlasan tuğru olup yaşa. Fe inneke meyyit. Bирок bir gün ölösүң da. Barar yerin Allah'tan aldı. Emne de çok bilesin.